150 миңден 200 миңге чейин 8 түйө сатып алдым. 40 градус соокка, 50 градус ысыкка чидет экен да. Бир адамга үйрөнсө, ошо адамды сүйүп калат экен да. Инсан долбоорунун бул чыгарылышы Өзгөн шаарында багылып жаткан төөлөргө багытталат. Төө ача туяктуу жаны бар. Төөлөр айры өркөчтүү жана жалгыз өркөчтүү деп экиге бөлүнөт. Ал эми бул экөөнүн аргындашуусунан келип чыккан төөнү нар деп коет. Көчмөн кыргыздар жүк ташуучу төөнү жашына жараша атаган. Алсак төөнүн жаңы туулган баласын бото десе, 1 жаштан 5 жашка чейинкисин сүт тайлак, тай тайлак, кунан тайлак, бышты тайлак, асый тайлак деп атаган. Андан кийинки чоңдорун ургаачысын инген, эркегин буура, ал эми бычылганы атан. Төөнүн күлүгүн желмеян дешкен. Эки мал сайым, жаздын күндө 5 мал сайым мен. Ар 2 саатта сайым да. Бул бою 2 метрге чукулдап, салмагы 500 килограммга чейин жеткен төөлөрдү Элиярбек Курбаналиев багып жатат. Ал болгону 30 жашта. Төй багууга кызыгып жүрүп, 7 ай мурун Казакстандан төөлөрдү сатып алып багууга киришкен. Элиярбек мырза, айтып берсеңиз, ушул Өзгөн шаарында 16 төөнү багып жатасыз да. Ушул негизи шаар ичинде ушундай төөлөрдү баккан түйшүк жаратпай жатабы сизге? Жок, жаратпай атат. Жакшы. Эми азыр бул төөлөрдүн өздөрү туурасында айтып берсеңиз, бул төөлөр кандай породадагы төөлөр, эмне багытындагы төөлөр да? Бул түйө Өзгөндү түйөсү, Чоңалайдан алып келгенмин. Бул түйө эки өркөчтүк түйө. Эки өркөчтүү түйө? Эки өркөчтүк түйө. Жашы 11 жашарда мынанычы. 3-чү баласы эркек бала. Муну Өзгөндөн алганмын. Чоңалайдын төөсү турбайбы? Буну минсе болобу же мин болбойбу? Жок, минсе болбойт экен. Мингенге болбойт. Мингенге өргөтпөгөндө, муну сагынга өргөткөн. Сагат буну. Минсе болот өзү, эки өркөчтү бардыгын минет. Төөлөрдү абдан айтышат да, ошол күчтүү келет, жылкыдан дагы күчтүү болот депчи. Буларды сиз кара жумуш катары иштетпей турбайсызбы? Жок, иштетпейм. Толук сагам мен. Сагын багытында. Ооба, сагын бул төөлөр. Бул Чоңалайдын төөсүнө караганда бул төөлөрүңүз бир аз башкача болуп турат. Бул төөлөрдүн түрү кандай? Бул төөлөрдүн түрү түркмөн порода, кызыл түркмөн порода, сүттүү төөлөр булар. Буларды Казакстандын Жетисай деген жеринен алып келдим. Şu elge faydası тийсин деп. Түркмөндүкү? Ооба, түркмөндүкү. Мына артындагы кара төөлөр, мына бардыгы аяны кызыл түркмөн породалар бардыгы. Эми ошол кара төө менен ошол кызыл төөлөрдүн айырмачылыктары кандай болот экен? Сүт багытындачы? Кайсылары мыкты деп эсептелинет да? Кызыл төөлөр мыкты. Кара төөгө караганда мына нар төөлөр күчтүү сүт берет. Себеп? Себеп дегени мына кызыл төөлөр сүттү көп берет. Кара төөлөрдө кичине али сүт багында сүт азыраак чыгат да. Бул кызыл нар төөлөрдө сүт көп болот экен да өзү. Негизи. Деги эле Кыргызстан аймагында ошол төөлөр соңку жылдар эмес, соңку 20 жылдын ичинде абдан төөлөр жок эсе болуп калды. Биздин аймактардан төөлөр азайып кетти, төөлөрдү эч ким бакпай калды. Ушундай заманда сиз кандайча ошол төөлөрдү багып жатасыз да? Бул төөлөрдө өзүм бир касал болуп калып, шунга муктаж болуп калып, анан кийин өзүм Кытайга кирип, сүтүнө ичип, өзүм дабааланып, анан кийин Казакстандан алып келдим, элге файдасы тийсин деп. Азыр эл бардыгы келип ичип атат. Айыккандар бар. Мен вирусный гепатит болгамын. А, Б, С, Д. Анан Кытайда экитесini айыктырып чыктым. 1 ай сүт ичип, А, Б чыгып кетти. Демек бул төөлөрдүн сүтү адамга жагымдуу, абдан пайдалуу, көптөгөн ооруларга пайдалуу дегиңиз келип турат, э? Ошондой. Мисалы кайсы ооруларга экен? Биринчиси боорго, анан кийин сахар, давление, туберкулез. Адамды бардыгы ички органга, бардыгыга пайдалуу да. Негизи ошондой. Эми ушул сүт багытындагы төөлөрдү багып жатасыз. Ушул ар бир төөдө сиздин артыңызда турган бул төөлөрдө ар бир төөдөн канча сүт алганга болот? Бир күндө. Жаздын күндө 4 литр бир түйөдөн. Азыр күндө 1,5 литр сүт берет. Жаздын күндө чөп кеңири болот. Азыр курук чөп жеп атат, ошон үчүн 1,5 литр. Бир күндө бир жерден 1 литр сүт алам.
Töөлөр 40 жашка чейин өмүр сүрүшөт. Ургаачылары 2-3 жашында жетилсе, эркектери 5-6 жашка келгенде гана аталык милдетти аткарууга жарашат. Төөнүн кээде гана эгиз тууганы болбосо, негизинен 2 жылда бир жолу жалкы тууйт. Туяктары анча чоң эмес, каманы жазы жана жумшак. Биздин шартта мындай да, Казакстан бул төө дегени өзү 40 градус соокка 50 градус ысыкка чидет экен да өзү. Бизде азыр мындай да 10-12 градус соок чиде берет да. Ысыкка ham чиде берет, соокка ham чиде берет. Негизи үйрөнүп калдым төөлөргөчү. Бул мен жетелеп келе аткан төөлөр Казакстан мамлекетинен алынып келинген Түркменистан пародасындагы төөлөр. Мындай төөлөрдөн жалпысынан бул жерден 8 бар. Булар сүт багытындагы төөлөр. Жергиликтүү кыргыз төөлөрүнөн бул жерде бир гана бул төө турат, эки өргөчтүү төө болуп эсептелинет. Ал эми түркмен пародасына менен ошол кыргыз пародасындагы төөлөрдүн негизги артыкчылыгы бул сүт бергендигинен экен. Түркмен пародасындагы төөлөр сүттү көп берсе, ал эми өзүбүздүн жергиликтүү кыргыз пародасындагы төөлөр сүттү аз берет дешет. Бул төө деген өтө алиги мейрибан хайван экен да. Мээримдүү, Мээримдүү хайван экен. Бир адамга үйрөнсө, ошо адамды сүйүп калат экен да. Анан кийин бир адамды сүйүп калса, ошого сүт берет. Башка адам кирсе бербейт, тебип тиштейт, кыйкырат, бардык иштерди кылат да. Бул мейрибанчылыгы аттан деле мейрибан да буларчы. Жаш карап, сиз десе акылдуу хайван экен. Аттан акылдуу төө деген. Чоң төөлөрдүн салмагы 500 килограммдан 800 килограммга чейин. Төө катаал климаттык шартка, кургакчылыкка көнүккөн жаны бар. Төө катуу, кургак жана тикендүү өсүмдүктөрдү жеп, туздуу сууну да иче берет. Төөлөрдүн тоют маселеси кандай болот? Бул кандай бир төө канча чөп жейт экен? Жок, жылкыдан аз жейт. Мен шу 8 төөгө азыр бир күндө 3 пресс берем. Эртеменде кечпейт, бардыгы болуп. Төө деген койдой эле жейт экен да. Аттай жебейт, ат малдай эмес. Аз жейт экен. Бакыш жакшы эле, проблема болбойт ат. Жем да берип турасызбы? Ооба, жемди берем, бардык жемди. Кебек, основной кебек жейт экен кыштын күнүндө. Кебек, макашак, камыкөрүн бардыгын берем, аралаштырып, бир күндө бир мал. Кечки маалда жем берем сөзсүз. Основной өзүнүн чөбүн жейт да. Тикен чөптөрдү. Ооба, тикен чөптөр. Кымбат чөптөр жебей турбайбы? Жок, аларды жебейт. Основной тикен. Анан жалпырак. Төө тоютсуз бир ай, ал эми суусуз 2 апта жашай алат. Ал эми бизден каарман багып жаткан төөлөр колго үйрөтүлгөндүктөн суусуз узакка чыдай албайт. Күндө суу ичет. Төө азыктанбаган учурда өркөчтөрүндөгү майын аюу сыяктуу азык катары пайдаланса, суусун карынындагы майда уячаларына сактап, үнөмдөп колдонот. Көпкө чейин суусуз калган төө 100 литр сууну 10 мүнөттө жутуп коет деген далилдүү фактылар бар. Жакын күндөрдө Кудай буйрса дагы бир 10 алып келип, ушу элди кызматыга сүттү көбөйтүрөлүм деген ниеттер бар. Жакын күндөрдө алып келем, Кудай кааласа. Дагы Казакстандан алып келем. Ар бир төө мисалы баалары кандай болот? Түйөнү жашына карап, түйөнүн сүт беришине карап, ошондой. Түркмен парода кыймат жүрөт. Мына эки өркөчтүктөр арзан жүрөт. Түркмен парода, кызыл парода. Ошолор кыймат жүрөт. Сүттүү төөлөр кыймат жүрөт да. Бардык жерде. Мисалы бир төөнүн баасы канчадан канча сомго чейин? 150 миң сомдон 300 миң сомго чейин бар. Негизи азыр күндө. Сиз канча сомдон канча төө сатып алдыңыз быйылкы жылы? Быйылкы жылда 150 миңден 200 миңге чейин 8 төө сатып алдым. Балдары менен? Балдары менен. Мына азыр биздин каарманыбыз жаңыдан эле ошол төөсүн саап баштады. Ботосун салып, азыр төөсү ийип жаткан мезгили. Канча сүт чыгат эми ушуна бир сааганда? Бир сааганда жарым литр, 1 литрге чейин барат азыр кыштык күндөчү. Жаздын күндө 4 литрге чейин барат. Баласы эмет. Мындай кылып сагабыз. Нар жагынан эле баласы эми атпайбы мунун, Ошондой да. Ошондой жакшы ийет. Ошондой жакшы ийет. Баласы туруш керек да сөзсүз. Аны айтып берсеңиз, төөнү бир күндө 5 маал сааган учурлар кездешет экен. Сиз канча маал сайсыз? Азыркы күндө 2 маал сайым. Жаздын күндө 5 маал сайым мен. Ар 2 саатта сайым да. Сөз.
Мына чыккан сүт. Чыккан сүтү бул. О, бир түйөдөн чыккан сүт ушул. Ушул эми канча граммды түзөт? Где-то Жарым жарым литр. литр бар. Жарым Жарым литр. литр бар. Демек ушул 8 түйөдөн жарым литрден сүт чыгат. Ооба, азыр 2 түйө сайым жарым литрден 1 литр сүт алам да. Сыртта байланып турган төөлөр 9 жаштан 15 жашка чейин. Ал эми бул жерде төөлөрдүн балдары ботолор багылат. Булардын жаш өзгөчөлүктөрү ушул 8 айдан 1 жашка чейинки. Бул төөлөр абдан акылдуу. Жат адам келе турган болсо дароо байкайт. Өзүңүздөр байкагандай, мындай жат адамга үн чыгарып коет экен. Ээсине эч качан үн чыгарбайт. Келе атасызбы? Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан гана саалган төөлөрдүн сүтү азыр бул жерде өлчөнүп Келген элге куюп берем свежий сүттү. Эми булардын артыкчылыктары кандай болот эмне? Ошол мал сүтүнөн айырмачылыктары кандай болот? Бир даамдатып көрбөйлүбү? Даамдатып көрөбүз экен. Буну бышырбай эле ичсе болот, Ооба, свежий да бул. Свежий эле ичсе болот, бышырбай туруп. Жылуу турбайбы бул? Бул мал сүтүнөн кандай айырмачылыктар бар, кандай артыкчылыктар бар? Төө сүтүнүн өзгөчөлүгү ошол саалгандан кийин эле дароо ошол свежий малында. оорлуу адам ичсе болот. Бизге окшогон соо адамдар деле ден соолук үчүн ичип койсо болот экен. Көрөсүзчү? Жакшы. Мен айырмалабадым мал сүтүнөн. Төө сүтү уюдукуна салыштырмалуу 5-6%га коюу сүтүнөн кымыз да жасалат. Төөнүн эти күчтүүлүгү боюнча кой менен жылкыдан кийинки орунда туруп, уйдуку сыяктуу сиңимдүү болот. Майы кадимкидей койдун майына окшош. Жүнү жылуулугу боюнча бир дагы жаныбардын жүнү төөнүкүнө жетпейт. Андан космонавттарга, суучулдарга жана түндүк уюлда иштеген адамдарга кадимкидей кийимдер даярдалат. Терисинен кур, камчы, бут кийим, көкөр жана башка буюмдар жасалат. Деги эле төөлөрдүн бул жашоодо зыянынан пайдасы көп. Кыргызстан шартында багууга эң эле ыңгайлуу дешет адистер. Инсан долбоору Өзгөн шаары.